baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I'll get him high, show him what I got. I'll get him high, show him what I got. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is. Kırgızların tarafında en birinci olimpiyada medalinin cengi sporcu Ayın Kim, Aysulu Tınıbekova. Poker face, poker face, poker face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this promises. Check this hand 'cause I'm mom. Бул иш-чаранын максаты азыркы учурда ошол аялдардын коомдогу ордун, кыздарыбыздын мындай коомдогу мындай аброюн көтөрүү болуп эсептелет да. Анан студенттердин мындай шык жөндөмдүүлүгүн эл алдына алып чыгуу, жашырылган таланттарын элдин алдына тартуулоо болуп эсептелет. Бизде колледжде 7 кафедра болсо, ошол 7 кафедрадан ар бир кафедранын аялдар кеңеши бар. Ошол аялдар кеңеши ар бир кызын өздөрү даярдап атышты. Кыргыз тилчилерге сөздөрүн көрсөтсө, өздөрү бийлерин даярдап, ырларын даярдаш. Ошентип аракет кылышып атты. Берisi 2026 konkursuna aktifdүү катышкандыгы үчүн Айын 24 bir tayfasынын студенти 6-орун менен Нурмухаммадова Мадина айланат. БК-24 11 tayfasынын студенти Айбек кызы Тасмина Ажарман Колледж Берisi 2026 konkursuna aktifdүү катышып, 1-орунду ээлегендиги үчүн БК-23 2 tayfasынын студенти Eliza biz senмен сыймыктанабыз. Аябай башында толкундагам да. Аябай башкача кызыл сезимдер,
мындай поддержкаларымды көрүп аябай сүйүндүм. Андан кийин толкундарым азайып, өзүмө ишенимдүү болдум. Өзүн ачыгы күткөн жокмун. Негизи баардыгы эле ушул жерде катышкан кыздардын баары сулуу, өздөрүнчө мээс десем болот. Бирок ачыгы мынча биринчиликти алып калам деп ишендим. Бир тарабынан анча деле караган жок элем. Рахмат.